Бул документ куттун айланасында бардык ызычууга чекит коет. Мени таң калтырганы эмне үчүн ушунча журналисттер эң жөнөкөй курулуш министрлигинен барып ушул документтерди тактап элге чыгарган жок же бул кимдир бирөөнүн заказыбы, мен такыр түшүнгөн жокмун. Келе силерге толук маалымат берели. Бул эмне болгон документ? Бул ошол курулуш министрлигинен берилген документ экен. Любой курулуш компания бир жерге барып үй салам десе, биринчи ушул документти алып, жер жөнүндө изилдөө кылып, канча кабат салса болот, уруксат кагаз алмайынча ал курулуш иштерин жүргүзгөн мыйзамсыз болуп эсептелет экен. Бул биринчи документи алынган экен. Ал эми кечээки Улуттук илимдер академиясынын сейсмология институтунан Канат Абдрахматовдун айтканы ал милдеттүү эмес экен. Эң эле биринчи ушул документ тийиштүү экен. Демек, бул жакта маселе чечилди го деп ойлойм. Болдугула токтотолу. Дренаж системасын мен YouTube каналда айтып бердим. Биринчи мисал эмес, экинчиси бул алдын ала мыйзамдуу уруксат берилген. Келе такталган маалыматты жайылталы. Ал эми толук версияны көрөбүз десеңиздер, менин YouTube каналыман таба аласыздар.